Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2015-жылы чыккан Мен Баатыр аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыздын иши ансыз деле оңунан чыкпай эмне кылышын билбей калган кезде шаарды зомби каптап кыргын башталат. Ооруга чалдыкпай тирүү калгандар өздөрүн куткаруу менен алек боло баштады. Көрүүгө даяр болуп калсаңыздар акырындан жөнөй берели. Статистика боюнча Россияда жүргөн бир туугандарыбыз Кыргызстанга жылына дээрлик 1,5 миллиард доллардан ашыкча акча которот экен. Эгер ошол акчалардын көпчүлүгү той ашка кетпей, инвестиция катары иштелип, көпчүлүгү өндүрүшкө жумшалганда өз элибизди өзүбүз жөн эле багып алмакпыз. Бирок өкүнүчтүүсү бардыгы биз ойлогондой болбой жатат. Анткени кээ бир адени баласынын ал сумманы кантип кыйналып таап жаткандыгына карабай, кошумчага беришибиз керек деп тойлорго бара берет экен. Эми кантсе да ошол Россиянын Москва жергесинде жүргөн бир туугандарыбызга маалыматыбызды айта кетели. Эгер сиз буйруса өз жеримде ишкерлик менен алек болуп өндүрүш өстүрүмдү убактылуу Москвада иштеп жүргөн болсоңуз, төмөнкү биз айта турган байланыш сандарды сөзсүз жазып алыңыз. Анткени тууганыбыз сиздин убактылуу жүрүшүңүзгө көмөк көрсөтүп, документиңиздин кандай түрү болбосун жасап берип, жумушуңузда тоскоолдук болбошуна жардамын берет. Андыктан жазууга даяр болуп калсаңыз +7 977 540 1042. Япония өлкөсүнүн Хиросима шаары сыналгыдан жакында эле 45 жаштагы аялды кутурган ит тиштеп кетип, аял ооруканага түшүп түшүнүксүз оорулар менен ооруй баштагандыгы тууралуу маалымат берет. Анан дагы тиштеген иттин өлүк денесин табышып, ал эмнеден өлгөндүгүн түшүнүшпөй, бирок анын денесинде иттин ар кандай тиштеринин изин табышат. Бул убакта сыналга жайгашкан кеңседе 35 жаштагы каарманыбыз Сузуки иштечү. Ал кесиптештери менен манга сүрөттөрүн тартып, комикстерди чыгарышып, өзү бирөөнүн колунда иштеп жаратарлык айлык албагандыктан өз алынча иш баштоону ниет кылып жүргөн. Бирок чындык такыр башкача эле. Анткени 35-ке чыккан каарманыбызды кесиптештери сыйламак үчүн өзүнүн сүйгөн кызы деле сыйлабай, үйгө келсе Сузукиге көңүл деле бурбай сыналга көрүп жатып алат. Сузуки алконисин бышырып жеп сүйгөнү уктагандан кийин олтуруп алып сүрөтүн тартып, буйруса жаңы сүрөттөрдү тартып сатууга чыгарсам ишим оңолот деп өзүн сооротуп, өлкөнүн эң мыкты баатыры мен болом деп ар кандай кагаздарды жазып илип, анан дагы катаал учурларда керек болот деп курал алып бекитип коюптур. Бирок Сузукинин эч бир ойлогон ою ишке ашкан жок. Ал эртеси сүрөттөрүн даярдап сатууга чыгара турган жерге алып барса, анын сүрөттөрүн жараксыз деп эсептешип, сиз сүрөттөрдү тартып жазып жаткан окуяларыңызда эч кандай кызыга турган деле нерсе жок экен. Андан көрө оңдоп бир жумадан кийин келиңиз деп кетирип жиберет. Бул аз келгенсип каарманыбыз кечинде үйүнө барса, сүйгөн кызы Батиринен кубалап чыгып, мен 34кө чыктым, сен болсо 35ке чыктың, каяктагы дагы деле максаттар менен жашайсың. Сен колуңдан эчтеке келбеген неме экенсиң, андан көрө өзүңчө эле жашачы. Максаттарың менен жүрө бер деп эле каарманыбыздын кой дегенине карабай эшикке чыгарып коет. Ошентип бир замат деле каарманыбыз көчөдө калды. Эртеси Сузуки жумушка барса, ал жердеги сыналгыдан дагы кабарларды беришип, адамдар катуу тердеп эле алардын көзү эки жакты карай баштайт. Ушундай учурда аларга жакындабагыла деп белги берип жаткан кезде каармандарыбыздын башчысы чыгып, силер берилген тапшырманы аткарып бүттүңөрбү деген кезде анын көзү эки жакты карай баштагандыгын байкайбыз. Бир кезде эле Сузукиге сүйгөн кызы коңгуроо кылса, каарманыбыз эшикке чыгып, асманда бир топ учактардын өтүп бара жаткандыгын байкайт. Анда коңгуроо кылган сүйгөн кызы каарманыбызга кайрылып, мен сени дагы деле жакшы көрөмүн, ошондуктан мени кечирип койчу деп сурана баштаса, каарманыбыз үйүнө жөнөйт. Бирок эмнегедир үйүнө барса, сүйгөн кызы такыр эле эшигин ачпай коет. Анда Сузуки эшиктеги кичинекей тетикчеден карап, ал жерден сүйгөн кызынын жатканын көрүп, бир маал деле кыз ордунан жыгылып мостикке туруп гимнастика жасай баштайт. Көрсө, бул убакта каарманыбыздын сүйгөнү толугу менен зомбиге айланып кеткен экен. Ал эшикти ачып эле Сузукиге кол салып, экөөнүн ортосунда күрөш башталып, каарманыбызды үйдүн ичине ыргытып жиберип, аны тиштегенге аракет кыла баштайт. Бир кезде Сузуки аны түрткөн кезде кыздын башына темир сайылып, ошол жерде өлүп калат. Анда эчтекени түшүнбөй калган каарманыбыз мылтыгын алып үйүнөн качып жөнөп, көчөдөгү түшүнүксүз абалды көрүп, асманда аскердик учактардын бир тобу учуп бара жаткандыгын байкайт. Ал жумушуна келсе, жумушуна дагы бул убакта ызы чуу башталып калыптыр. Кесиптештеринин бири колуна келтегин алып алып, башкаларды өлтүрүп салып, башчысынын жүрөгүнө бычак сайылып, бирок дагы деле өлө элек экен. Мы не успеваем. Анда жанагы кесиптеши колундагы келтеги менен аны чапкылап, мен сени өлтүрүштү аябай ниет кылат элем деп эле өлтүрүп салат. Андан соң ал каарманыбызга кыйкырып, мына эми чыныгы биздин убагыбыз келди. Биз эми баатырга айлансак болот. Комикстеги каармандар биз болобуз деп эле өзү дагы зомбиге айлана баштайт. Көрсө, башчысы аны бутунан тиштегенге жетишип калган экен. Бирок ал мен зомби болгум келбейт деп бычакталат дагы өзүн өзү союп алат. Анда көргөн көзүнө ишенбеген Сузуки ишканасынан качып чыгып, көчөдөгү ызы чууну көрүп, шаардагылар толугу менен эле дүрбөлөңгө түшүп калгандыгын көрөт. Анткени оору аябай тез тарап, зомбиге айлангандар таза адамдарды тиштегилеп, качкандар жетишип, качпагандар зомбилерге жем болуп жатышты.
Бир кезде каарманыбыз дагы бир киши бир кыз менен бирге алып таксиге олтуруп качышып, ал жердеги маалыматтардан аскерлер жөнөкөй адамдарды аткылай баштагандыгын угушат. Анан дагы каармандарыбыз менен олтурган адамдардын биринин колун тиштеп алган экен. Ал бир кезде эле жырткычка айлана баштап таксинин айдоочусунун колун тиштеп, Сузукиге асыла баштаган кезде каарманыбыз эшикти ачып эле аны түртүп жиберет. Бирок ал Сузукинин бутунан кармап калып унаага сүйрөлө баштап, алдыда олтурган кыз жардам берип, зомбиге айланган кишини башка унаага тебелетип салышат. Бул убакта колунан тиштелген айдоочу дагы жырткычка айлана баштаган эле. Ал дагы бир кезде зомбиге толугу менен эле айланып газды түбүнө чейин басып, каарманыбыз кызды дагы аркага олтургузуп экөө тең коопсуздук курун тагып алышат. Анткени унаа башкаруусун жоготуп кырсыкка учурашы толугу менен ыктымал эле. Айткандай эле унаа бир кезде тоголонуп кетип, бирок каарманыбыз менен анын жанындагы кыз тирүү калышат. Ошенде бир заматта эле шаар толугу менен тартипсиздикке кептелип, кыздын уюлдук аппаратынан өлкөнү оору каптап зомбилердин пайда боло баштагандыгы, тирүү калгандар шаарлардан кетип тоолорду көздөп кача баштагандыгы жазылат. Бир кезде уюлдук аппаратынын чыңалуусу түгөнүп алып өчүп калган кезде каарманыбыз алардан алыс эмес жердеги тоону карап, демек биз дагы чуңкур жакка кетишибиз керек экен деп эле эки каарманыбыз ошол жакка жөнөшөт. Алар кечинде эс алып олтуруп калып, акыркы көмөчүн бөлүп жешип, бири-бири менен таанышып, кыздын аты Хироми экендигин билебиз. Каарманыбыз болсо менин атым Хидео Сузуки. Хидеону которгондо баатыр деп которулат. Мылтыкты болсо ар дайым жанымда алып жүрөм. Анткени экөөбүздү коргошубуз керек да деп эле кыздын көзүнчө өзүнөн кетип, өзүн баатыр сезип эле кызга мактангандай кыла баштайт. Кыз болсо бир кезде обондорду уга турган AirPods'ун алып чыгып, мен Нуриланын көлдүк жигит деген ырын жакшы көрөмүн. Ошону экөөбүз угалычы деп эле кулак чыңга менен угуп жатып уктап калышат. Каарманыбыз эртең менен кыздын мойнун караса, ал жерде өтө чоң эмес тиштелген из бар экен. Анда Сузуки коркуп кетип эле ага мылтыгын такап тиштелген жер жөнүндө сурай баштаса, Хироми бул жерде кошунамын кичинекей Алли баласы тиштеп алды. Анын апасы зомбиге айланып сүт аркылуу балага дагы өткөн окшойт. Ошондуктан сен мени кааласаң атып салсаң болот. Эртелүү кеч мен деле жырткычка айланат окшойм десе, каарманыбыздын кызга боор уруп, экөөбүз көп убакыттан бери бирге жүрөбүз, сен такыр эле жырткычка айланбадың. Демек сенде ооруга каршы иммунитет бар окшойт. Кантсе да сени өзүм менен ала кетем деп мылтыгы менен эки жакты аңдышып эле сапарын улашат. Бирок алар көпкө барбай эле кыздын көзү өзгөрүп зомбиге айлана баштагандыгын байкайбыз. Хироми өзү дагы сезип, обондорду уга турган AirPods'ун каарманыбызга белек кылып, сен бул жерден кеткиниң деп жырткычка айлана баштаган кезде Сузуки ал жерден сызып ийет. Прости меня. Бирок каарманыбыз көпкө барбай эле токойдогу башка бир зомбиге жолугуп, ал Сузукиге кол сала баштаган кезде Хироми келип, буга чейин Таиландда мурдагы депутат Атазов атаандашын сулайта чапкандай эле жанагы зомбини ыргытып жиберет. Көрсө Хироминин бир көзү зомбиге айланганы менен экинчи көзү адам бойдон калып, аябай күчтүү жандык айланып, бирок такыр эле сүйлөбөй калган болот. Анда Сузуки аны кайрадан өзү менен алып алып сапарын улашып, арадан канча күн өттү белгисиз айтор каарманыбыздын сакалы дагы өсүп кетет. Ал Хиромини көтөрүп келе жатып жолдон дүкөндөрдүн бирине тиешелүү арабаны көрүп, демек алыс эмес жерде соода борбору бар экен, ошол жактан тамак аш тапсак болот деп кызды арабага салып алып эле жол менен жөнөп кетет. Каарманыбыз айткандай эле соода борборун таап, ал жактан өзүнө жаккан кийимдердин бирин алып, аны күзгүдөн көрүп жатса эле артынан жырткычтардын бири келип калды. Бул убакта Хироми арабада уктап жаткан эле. Бир кезде эле жанагы жырткычты түшүнүксүз бирөө өлтүрүп салып, каарманыбызды куткарып калып, ал жерге бет каптаган бир топ адам чогулуп келип калат. Көрсө булар биргелешип алып зомбилерден өздөрүн куткарып жүрүшөт экен. Анда каарманыбыз да Хироминин көзүн таңып алып эле жанагы адамдар менен кошулуп качып жөнөйт. Алар алдынан чыккан зомбилерди өлтүрүп, кээ бирлеринен быйтап качышып, бир кезде үйдүн тамбашынан башка адамдар зомбилерди өздөрү жакка чакырып жаткандыгын байкайбыз. Көрсө бул жердеги имараттардын биринин тамбашында көптөгөн адамдар чогулуп тирүү калышыптыр. Алар каарманыбызга дагы жардам берип, ал жакка чыгарышып жата турган жерге жайгаштырып, Сузукинин чыныгы мылтыгын көрүп аябай эле таң калышат. Көрсө бул жердегилердин бирөөсүнүн дагы чыныгы куралы жок экен. Анан дагы арасынан Теура дегени өзүн башчы кылып шайлап, тирүү калгандарды башкарып башчылык кылып жүргөн болот. Бул убакта Хироми тирүү эле адамдай болгону менен такыр эле сүйлөбөй, үн сөз чыгарбай, Сузуки сүйлөгөн кезде гана бир аз жылмайып койчу. Сузуки жердеги зомбилерди карап, алардын кыймылдарына аябай таң калып, жанына бир адам келип зомбилер жөнүндө маалымат бере баштайт. Көрсө жырткычтар адам кезинде эмне менен алек болсо зомби болгондон кийин ошол кыймылдарды кайталап, адам кезинде спорт менен машыгып жүргөн болсо чуркап эле секире баштайт экен. Бир кезде адамдардын башчысы Теура каарманыбызды да чакырып алып, ага кагазды көрсөтүп, биз бул жердин жертөлөсүнүн картасын чийип чыктык. Маалыматыбыз боюнча ошол жакта тамак аштардын көпчүлүгү сакталган. Ошондуктан биз ал жакка барып тамак аштарды алып келишибиз керек, антпесек ачка калабыз. Тамак ашыбыз дагы түгөнүп жатат, бирок сиз бизге мылтык
мылтыгыңызды беришиңиз керек. Эгер сиз менен келген кыз аман калышын кааласаңыз мылтыгыңызды дароо эле бериңиз десе, каарманыбыз эч нерсени түшүнбөй калды. Анда каарманыбыз мылтыгын көтөрүп алып эле Хироми жакка чуркаса, ага буга чейин эле бычагын такап барымтак алып алышыптыр. Сузуки мылтыгы менен Теураны коркутуп кызды кой бергиле деп айтып, бир кезде Хироми күчтүүлүгүн көрсөтүп аны кармап тургандарды кыргытып жиберет. Ошол маалда эле анын көзүндөгү таңылган чүпүрөгү түшүп, башкалар анын зомби экендигин билишип, Теура колундагы куралы менен кызды атып салган кезде Хироми эсинен кетет. Анда балдардын бири Сузукинин мылтыгын алып алганга жетишип аны ортогума калышып, эң кызыгы буга чейин аларга башчылык кылып жүргөн Теурага мылтыкты бербей, сен өзүнчө эле бизге башчы болуп алыпсың го, мындан кийин мылтык менин колумда болот. Сен болсо менин айтканымды аткарасың деп Теураны оңой эле бийликтен кулатып коет. Ошентип келтегиндагы жеп мылтыгынан дагы айрылган каарманыбыз Хиромини издеп жөнөп, аны Яву деген аялдардын бири куткарып калгандыгын көрдү. Көрсө Хироми алган жаракатынан дагы деле өлбөй калыптыр. Куткарып калган аял каарманыбызга кайрылып, мен силерге качып кеткенге жардам берейин. Бул кыздын жүрөгү согуп жатат, демек бул зомби эмес. Сиз болсо аны куткарганга аракет кылып эр жүрөктүүлүк кылдыңыз десе, Сузуки ыйлай баштап, мен эч кандай эр жүрөк эмес экенмин, кол алдымдагы мылтыгымды алдырып койдум. Жөнөкөй жашоодо деле колумдан эч нерсе келчү эмес, азыр деле лох бойдон калыпмын. Менин качып кеткенге деле кудуретим жетпейт деп Хиромини Явуга тапшырат. Ошентип алар эртең менен буга чейин биз көргөн карта менен тамак ашты издеп жөнөшүп, мылтыкты алып алган бала Теураны эң алдыга салып алат. Бирок алар караңгы жерге кирген кезде Теура башкаларды адаштырып эле өзү бөлөк жакка кетип калат. Бир кезде ал жердин чырагы жанып, көздөгөн жерине жетишип, тамак аштарды ала башташып, чыракты ким жандырды белгисиз айтып, каармандарыбызды видео байкоодон бирөө карап турган болот. Көрсө бекинип калган Теура аларды видео байкоодон карап, обондорду коюп ал жака зомбилерди чакыра баштаптыр. Бир кезде толгон токой зомбилер келип каармандарыбыз качып жөнөшүп, кээ бири качканга жетишпей эле жем болуп жатышты. Максатына жеткен Теура обондорду катуураак коюп, сырттагы зомбилер дагы ичкериге агыла баштайт. Качып бара жаткандар зомбилерден быйташып ар кайсы тарапка бөлүнүп, биз ушул учурда сырттагы спортчу зомбини көрөбүз. Ал адаттагыдай эле секирип жатып, бул жолу өтө бийик секирип, каармандарыбыз жайгашкан тамбашка түшүп калат. Сузуки дагы өзүнүн жанын сакташ үчүн ал жердеги темир үкөктөрдүн бирине кирип алып, башкалар болсо аларга байкатпай келген зомбилерге жем болуп кетишти. Тамбашка чыгып алган спортчу жырткыч ал жактагы аялдарды биринин артынан бирин жей баштап, Яву менен Хироми гана тирүү калат. Анда Яву рация аркылуу эркектерден жардам сурап, бирок Сузуки өзү гана тирүү калган эле. Ал бекинип олтурган жерден чыксам кандай кылып куткарылам деп ар тараптуу жолун ойлоп, зомбилерге кармалса такыр эле тирүү калбаштыгын түшүнө баштайт. Бир кезде каарманыбыз рациядан жардам суралып жаткандыгын угуп, ал жерден чыгууну чечип, болгон эркин колуна кармайт дагы үкөктөн чыгып эле чуркап жөнөйт. Алдынан чыккан зомбилер менен мушташканга жетишип, аларды жок кылып, рациядан Явуга жооп берсе, Яву кызды көтөрүп алып эле тамбаштан түшүп жөнөйт. Хиромини көтөрүп алып Сузуки айткан жака бара жатып, ал жерден Теураны көрүп калышып, эчтекени билбей эле Теуранын жанына барса, Теура дагы буга чейин эле тиштелип калыптыр. Бир кезде эле анын үнү өзгөрүп, көздөрү эки жакка аңтарылып, өзүнүн көзүн өзү чугуп алат дагы каармандарыбызды жыты менен эле кубалап жөнөйт. Бул убакта каарманыбыз зомбиге жем болгон адамдардан калган өзүнүн мылтыгын таап алат. Ал кыздарды кубалап келе жаткан Теуранын башын чачырата атып, бир кезде эле алардын жанына буга чейинки келген адамдардын арасынан тирүү калган экөө дагы жетип келет. Ошентип каармандарыбыз чогулуп алып имараттан качып чыгууга жөнөшүп, бирок жырткычтар эки тараптан тең келип ортодо камалып калышты. Анда Хидео Сузуки мен мындан кийин эр жүрөк боломун деп мылтыгын кайра октоп зомбилерди аткылай баштап, башкалары дагы жөн турбай жардам берели деп эле мушташып киришти. Бирок алардын өмүрү көпкө барбай, зомбилердин саны өтө эле көп болгондуктан ар тараптан кол салышып, мушташканга аракет кылып жаткандар биринин артынан бири зомбилерге жем боло башташат. Бир кезде Яву дагы алдан тайып, мушташканга күчү келбей, зомбилерге каршы жалгыз эле каарманыбыз мылтыгы менен калды. Ал мылтыгын кайра октоп, эки тарапты карап, зомбилерди аткылап баштап, алма тергенде эле зомбилердин башын чачыратып тере баштайт. Бирок жырткычтардын саны өтө көп болгондуктан каарманыбыз мылтык атып деле чарчап калат. Кантсе да аягына чейин чыгып, жырткычтар түгөнүп, бир кезде каармандарыбыз кубана баштап, ошол замат эле бир нерседен куралгансып жанагы спортчу зомби ал жерде пайда болот. Ал өтө шамдагай болгондуктан эки жакка чуркай баштап, Сузукинин октору ага такыр эле тийбей, бир кезде огу дагы түгөнүп эмне кылышын билбей калат. Анда башка аргасы жоктугуна мылтыгынын кундагы менен эле жанагы зомбинин башын чачырата чапты. Муну көргөн кыздар каарманыбыздын чыныгы баатырлыгына ынанышты окшойт. Ошентип алар жырткычтардын бардыгын жок кылып, ал жердеги унаалардын бирин алып алышып, алыстарга кетип калышат. Каармандарыбыз унаада бара жаткан жерден тасма дагы аягына чыгып калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өзүбүздү машыктырып ар дайым эр жүрөк болуп жүрөлү.